Баткен обласы гимназия жотак мектебинде 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата улуу жазуучунун жаркын элесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чаранын негизги максаты жаш муундарга Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолун, чыгармачылыгын тереңирээк тааныштыруу болуп саналат. Анда окуучулар жазуучунун калемине таандык чыгармалардан театрлаштырылган үзүн аткарышты. Кыргыз тили жана адабият мугалими Махабат Садированын айтымында окуучуну туура билим алууга, китеп окууга кызыктыруу үчүн ушундай кечелерди белгилеп туруу зарыл. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун бүгүн туулган күнүн гана белгилеп коюу эмес, биздин негизги максатыбыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан тарбия алуу. Дагы эң жакшы нерсе бүгүнкү кечеде окуучулардын бардыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп сүйүктүү жазуучунун окурмандары гана болбостон, алардын каармандарына экинчи өмүр тартуулашты. Мени согуштан качты дейсиңерби? Мен дагы эли жеримди, мекенимди коргогум келген. Мен болгону кан төгүп, адам өлтүргүм келген жок. Токтойдун уюн уурдап жейт дейсиңер. Эмне? Үңкүрдө жашап бачкадан өлөйүнбү? Ал эми аталган кечеге катышкан 10 класстын окуучусу Нуржамал Абдилакимованын айтымында сахналаштырылган көрүнүштөр окуучуларга чоң таасирин тийгизгенин белгиледи. Мен буга чейин Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окуп чыкканмын. Бирок бүгүнкү көрүнүш, бүгүнкү окуя мен үчүн өзгөчө таасир берди. Себеби мен Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуганда жалгыз окуучумун. Бирок бүгүнкү кечеде, бүгүн көпчүлүк менен көргөндүктөн менде башкача сезимдер пайда болду. Амансыңбы жерене? Аманчылык. Келдиңби толгонай? Ооба, келдим. Өмүр өтүп бара жатпайбы? Арадан билинбей. Кечеде окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан монолог айтып беришти. Соңунда Айтматовдун чыгармачылыгы тууралуу окуучулар арасында билим сынагы уюштурулуп, окуучулар күч сынашты. Иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулуп кече аяктады.